кандайсыздар? Мурунку подкастта деп туруп бүтүрүп калдык эле, ошол жерден уланталы, Бирел кандай? Кандайсыңар, кандай аку? Мен жакшымын, Кудайга шүгүр. Анда эмесе ушул подкастыбызды баштайлы, эми аракет кылалы убакытты карап. Өзүм да күлкүм келип калды да, деген бойдон бүтүргөм. Анда эмесе аку болсо мурун жакшы айтып берет эле ушул күтүлөр жөнүндө. Улантып берсең. Мен мындай деп айткам да, бизде мисалы аял дагы, эркек дагы күтөт. Анан ошо күтүүсүн ачык айтпай туруп, экинчи адам үчүн чечим чыгарып коебуз да. Сен дайыма ушинтесиң, сен монтесиң депчи. Эч кимге жакпайт да мен үчүн чечим чыгарган. Мисалы, сен эле маңдайымда отуруп алып, аку сен ушинтесиң деп мен үчүн чечим чыгарып койсоң, мен айтам да, кой, токто дейм, Анан анысы кандайчы? Үй бүлөдө дагы ушул күтүүлөрдөн улам, анан күтүүлөр айтылбагандыктан улам келип чыгат экен. Жана мен оң анан терс күтүү деп эдикпи? Оң күтүү бул адамды реализация болгонго, адамды өсүү жолуна алып барат. Терс күтүү тескерисинче адамды талкалайт да. Ошол күтүүлөрдө эгерде биздин күтүүлөрүбүздү ачык айтканды билсек, анда жакшы экен. Мисалы, жолдошуңа сен жумуштан келгенде мен болушунча аракет кылып тамакты жасап, үйдө мисалы балким от жагып, үйдө от жакса, же үйдү жыйнап, балдардын баарын карап, жумуштан келип чарчаганыма карабай, баарын тыпырайтып, сен келгенде өзүңдү комфортно эс алышыңа шарт түзөм. Анан сен жумуштан келгенден кийин менин бетимден өп кандай иштеп келдиң деп койсоң, мен ушул эмгегимдин акталып калганын көрөт элем. Бул мага абдан жагымдуу болот эле. Ошондо мен өзүмдү керектүү сезет элем. Болбосо сен ушундай мамиле кылсаң, мен өзүмдү служанкадай сезип кетип атам. Бирок мен билем, бул сен антип ойлобойсуң. Бирок мен өзүмдү ушинтип сезип кетип атам деп өзүбүздүн абалыбызды, күтүүбүздү туура айтып берсекчи, анда ал экинчи адам сөзсүз түрдө буга туура реакция кылат. Туура. Мен сени бултуңдап калганыңдан бирөө менен урушуп кеткен экен, менден ачуусун чыгарып аткан экен деп ойлоп атпаймынбы? Көрсө сен ушуну ойлоп аткан турбайсыңбы? Мен дагы жумуштан келгенде сен ушинтип жаркылдап тосуп алышыңды күтөт элем, бирок сен кабагыңды бүркөгөндө мен ушундай деп ойлодум. Дегенде көрдүң, диалог баарлашуу кетти да. Бул жерде негизи ушул учур баарлашуунун, биз бул мүмкүн бир күн ушул баарлашуу жөнүндө подкаст кылганда айтып беребиз, деңгээлдери жөнүндө. Бул 3-чү деңгээлдеги баарлашуу да. Мында конфликт келип чыгат. Сен эмнеге антип атасың, мынтип атасың депчи, бирок бул нормалдуу. Бирок бул тереңирээк баарлашуу. Баягы кандай жакшы иштеп келдиңби, эмне кылдың деген менен токтоп калбайсың, тереңирээк киресиң да. Ошондуктан мен ойлоп коем, ушул адам жашоосунда күтүүлөрдү талкуулап алганы жакшы го дейм. Мисалы, азыр баягы добрачная консультация жакшы болуп баратпайбы, буюрса. Бизде дагы ушул план болуп атат, ошол жөнүндө курс ачалы депчи, Кыргызстанда бекем бактылуу үй бүлөлөрдүн көп болушу үчүн. Күтүүлөр жөнүндө сүйлөшүп алган жакшы. Мисалы, эгерде сиз азыр ардактуу арман жигитиңиз бар болсо, жолугушуп сүйлөшүп жүрсөңүз, же сүйлөшкөн кызыңыз бар болсо, никеден сен эмнени күтөсүң деп сурап алыңыз. Эгерде жигитиңиз мынтип айтса, биздин үйдө уйсаганга киши жок болуп атат, карган ата-энем бар, алар каралбай калды. Үйдө дагы эжемдин балдары бар, алар да мектептен келгенде каралбай калды. Үйдө баш көз болгон бирөө керек болуп атат десек, анда сиздин күтүүңүз ошолбу? Аныктап алыңыз да, бул жигит сиздикиби? Сиз үйдө саанчы, нянька, анан сиделка болууга даярсызбы? Бул баягы мен сени сүйөм дегенге ишенип алып, тийип алып, бир айдан кийин көңүл калганга караганда алдын ала талкуулап алган жакшы. Же болбосо, мен сага даярмын, колуңа кол, бутуңа бут болгонго даярмын. Бирок менин күтүүлөрүм могул. Мен сен жумуштан келгенден кийин мондай кылышыңды каалайм. Бир жумада бир күн меники болушуңду каалайм. Сен мага аял катары мондай мамиле кылышыңды каалайм деп бүт ачык айтып алсаңар, анда экөөбүз бири-бирибиздики экенбиз, же жок, экөөбүздүн жолубуз эки башка экен дейбиз, Ошол күтүүлөр эгерде үй бүлө жаатында айта турган болсок, анда эрте эле болгону жакшы. Баягы күнү мен бир жаш келинде консультация кылып калдым. Анан ажырашам деген чечимге келиптир да. Менин 4 балам бар, бирок ошого карабай ажырашам дейт эле. Анан эмнеге дегенде, ал мага көңүл бурбайт дейт да. Көңүл буруу сиз үчүн эмне десем, бул мен ооруганда дары алып келип берүү, анан конок келгенде кел отур, чарчадыңбы, кел чай ич деп айтып коюу эле дейт да, болду дейт да. Сиз жолдошуңузга айттыңызбы, мен ушуну күтүп атам деп десем, жок дейт. Ал доңуз эмес да десем, каат кырып атпайбы? Анан анысы кандай, биз күтүүлөрүбүздөн улам ичибизде разочарование, көңүл калуу болот да, анан аягы барып, ушундай ажырашам деген чечимге келебиз, Ооба. Албетте, ушунун баары акырын эле башталат экен да, айтылбастыктан да, же болсо анын мен да бир терс таасирин да айтып кетмекчимин. Жанагы көп учурда мындай болот да, сен мундайды кылып атасың, сен ушундайсың, сен тигиндейсиң деген айткан сөздөр дагы
негизи тиги айткысы келип атат, сүйлөшкүсү келип атат, бирок аял эркек болобу кандай болбосун сен момдайсың деп туруп укканга даяр эмес. Укканга даяр эмес, же болсо айткан сөзү мага жакпай турган жери же сүйлөшүү жери мындай, кандай десем, бир проблеманы ачып айтуу же проблеманы сен чыгарып атканың бул экөө башка нерсе да, экөө. Анткени сен проблеманы сен момдай болгону үчүн момдай болуп атат дегенде бул албетте адамга жагымдуу эмес. Ал эркек жабыла баштайт. Эркек, кыз, аял кандай болбосун, сен момдайсың дегенде ал жабыла баштайт. Сен момдай кылып ийдиң, сен ушундай грубыйсың, сен момдайсың дегенде эркек мындай эмеге туруп алат. Мындай кандай десем, бир защитага чейин. Ошондон башталат, мен мындай кылып атпаймынбы, тигиндей кылып атпаймынбы? Сен мага көңүл бурбайсың, сен убактың жок, сен досторуң менен тиңтесиң деп баштаса, айтат эмес беле, мен сага убакыт коротуп, акча таап атпаймынбы, тиңтип атпаймынбы дегендечи. Же аял эркек келип алып, үй жыйналып алыптыр, сен эмне кылдың? Ушинтип жүрө бересиңби, телефондо отура бересиңби дегенде, ал башталат эмес беле. Ал болсо аял негизи жетишкен жок, балдары менен, тиги менен, телефонго убактысы да болгон жок. Мен оюмча ушул негизи сөздү дагы ачып сүйлөшкө туура таап керек го дейм. Анткени болсо проблема болуп атат. Экөөбүз сүйлөшпөй атабыз. Же экөөбүздүн ортобузда мындай проблема болуп атат. Мен момдаймын, сеники дагы ушундай болуп кетип атат. Эмне кылалы деп мындай туура сөз таапса, мен оюмча ушул маек туура жол менен башталат болуш керек. Албетте бул дагы болушу мүмкүн, бирок экөө кырылып, урушуп, согушуп туруп анан аягында сүйлөшүп калыш мүмкүн, макул эми мондай кылалы, кылбайлы дегенчи. Бирок эң баштан эле баштаса, туура сөз менен. Мындай айтат, жана орусча эмеспи? На личность не переходи дейт го. Ооба. Айтат, сен момдайсың дегенде башталат эмес беле эме депчи. Кел момдай кылалы, бул проблема болуп атат, сен мындай кылып койсоң момдай болот депчи. Булчу Мирел, жана сен айта кеттиң го, эркек баягы аял кызга жеткенден кийин болду, сен меникисиң деп туруп анан андан ары башка максаттарын коет депчи. Ушунда көйгөйдүн баары дагы ушунда го дейм да. Ооба. Анткени аялдыкка алган күндө дагы, мисалы, калың төлөп алган күндө дагы ал өзүнчө инсан, ал өзүнчө личность, анын өзүнүн жеке аймагы бар, өзүнүн кызыкчылыгы бар. Бул баягы аял болсо эле төрөп берип, балдарды багып, үйдө түйшүктүн баарын мойнуна алат деген түшүнүк эмес да. Жок, ал сага жашоосун берген жок. Анын өзүнүн жашоосу бар. Баягы сен анын кудайы болуп калбайсың да. Бизде көбүнчө эркектерде, тилекке каршы кээ бир эркектерде ушундай бар да, мисалы, турмушка кургандан кийин болду, сен меникисиң. Сен менин айтканымды угушуң керек деп. Жок, андай эмес. Аны ким айтат ошондой деп, Жок. Аялдын өзүнүн жашоосу бар. Аял өзүнчө развиваться эткиси келет, өзүнчө өскүсү келет, өзүнүн территориясы бар. Эркектин өзүнүн территориясы бар. Качан экөө тең ошону аңдаганда, экөө тең ошону түшүнгөндө, эркекте көбүрөөк кызык боло баштайт да. Бул эмне деген чөйрөдө жашап атат? Бул кантип өнүгүп атат? Эмнени окуп атат? Бул каякта жүрөт? Бул ушундай ойлонот турбайбы? Деп мындай сый пайда боло баштайт да. Анан кийин аялда дагы ошол, мисалы, сен менин күйөөмсүң дегенде эле болду, аны манипуляциялап жатып калууның кереги жок да. Ал сенин күйөөң. Экөөң бири-бириңе ант бердиңер, бирок ошол эле учурда сен анын жашоосунун үстүнөн башкара албайсың да. Сен аны бул жерге тур, жумуштан момчуда кел, үйгө момчу акча алып кел деп башкара албайсың. Анын өзүнүн жашоосу бар. Жашоосу бар. Чынында ошол учурда дагы карашы керек, байкаш керек, адамдардын өзүнүн өзгөчө эмеси болот. Жана айтып кеткендей, мүмкүн аялдар бар го, кээ бирлер ушундайды каалайт. Үйдө отуруп эле тамак бышырып, балдарды каран, ал ушундай өзүн бактылуу сезет. Анда туура, анда экөө байланышып ошондой кылса болот. Көбүрдө бул күтүүдөн туура таасир этет да, анткени биз күтөбүз. Андай аялдан эмес, ошону күтөбүз. Тиңдейден же ошондой аял болсо отурабыз, иштебейсиңби, иште чыкпайсың десе, жок, мен үйдө отурсаң боло мага деппи, сен мени багам деп алгансың. Наоборот да. Күтүүлөр жөнүндө сиздин оюңуздун жеке пикириңиз кандай? Редактор каарман жазыңыз, күтөбүз. Жана сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Ошону менен катар +1 301 760 60 70 сандарына дагы SMS билдирүү жазыңыз. Анда эмесе кийинки подкастта угушабыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Каттала элек болсоңуз катталып коюңуз, колокольчикти басып жана жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.